Мынакей достор, ошентип Өзгөн командасы жигиттери 3-4 оргон беттеште утулуу ызасын тартып калды бул жолу. Буга чейин 9-майдагы турнирде Бакаята командасын утуп 3-орунда элешкен. Бул жолу 4-орун болуп калды. Бул жакта капитан Улан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы өзүңүз чыкпы. Азыркы 3-орун, 4-орун болгон беттеш жөнүндө. Бул таза эле оюн болду окшойт, а? Таза эле оюн болду. Ооба. Таза эле оюн болду. Эми Бакаат таластагы бул высший лигада чабып жүргөн команда да. Күчтүү балдар, аттар күчтүү экен. Биздин аттар сал туруп калды. Эми колдон келишинче аракет кылдык. Бирок эч кандай чыр-чата, кызычуу болгон жок. Жок. Таза эле оюн болду, жакшы эле. Баракелде. Улан, бул оюнду кандай кылып чечим чыгардыңар? Чындап эле аттарданбы же оюнчулардан да болуп калдыбы? Жок, балдар жакшы эле аракет кылды. Колдон келишинче кылдык эми. Аттары сал туруп калды. Эми аттар өзү эле көрүнүп турбайбы? Өзү балдар жакшы эле аракет кылышты, жакшы эле колдон келишинче аракет кылды. Буйрукса азыр ушул оюндан кийин кандай ойлор келип атат Улан? Дагы өсүп өнүгүп. Кудай кааласа эми мына алдыда оюндар көп. Мындан буяка эми жакшы дайынданабыз. Аттарды карап, балдар жакшы. Нооруз бар, 9-май бар. Кудай кааласа ошо аттар жакшы болот. Аз колдон келишинче бүгүнкү оюн ушу аттар менен чаптым. Бакаат таласта бул высший лигада чемпион болуп жүргөн командалар. Улан ушундай күчтүү командалар менен ойногондо кандай мындай чер жазылып, мындай кадимкидей атандаш менен ойноп башкача болуш керек, бунун деле рахат, а? Ооба. Эми колдон келишинче аракет кылдык экен. Күчтүүнү күчтүү деш керек. Баракелде. Аттары сал туруп калды. Ошо аттардан неме болуп калды. Балдарда айып жок. Баракелде. Анда акырын бияктан Жаныбек каяка кетти, Жаныбек? Мына жүрбөйсүн, мына кача жол берели. Жаныбек келчи. Жаныбек, сен түнү менен уктабады дейт сени. Не ой сана болду уже аттар жайгарыппы? Жок, мен күнүгө балдарды кичине уйкудан тургузуп аткаратып коюп аттым эле. Кечинен анан кийин балдарды уктатып кичине эс алсын деп өзүм аракет кылып аттарды карадым эле. Анан эми бул аттар өзүңүз көрдүңүз да. Башында эле өзгөнүн аттары арык. Ушул аттар менен барбай эле койбойсуңарбы деген комментарийлер болгон, өзүбүзгө чалуулар болгон. Келди эми ушу Аллага шүгүр, Алланын буйругу менен ушунча келдик. Эми азыр ушуга да аракет кылып койсок жакшы болмок, бирок кече Алай менен мурунку күнү ийгилик менен ойногондо мындай оюн көрбөгөн аттар жанын аябы качып калыптыр. Менин атым бүгүн такыр эле качып калыптыр. Урбай элечи. Анан дагы деле адым-адымдардын күчү менен эле абыр жаптык го дейм. Атак балдар да сөз жок. Балдар жакшы ойношту, молодец. Ушунча арык аттар менен бөлөк командаларга берсе минбесе керек бул аттар. Кой дейт, а? Кой дейт го дейм. Жанбек, 9-майдагы анан бул турнирде көрдүң да, канча деген командалар мисалы убада берип, бирок келе албай, баягы чыгымынан ар кандай жагдайлар менен келе албай калды. Силерде кийинкиде мындай болбойбу? Мындай оюңар кандай? Кудай кааласа биринчи турнирден экинчи турнир жакшы болот. Экинчиден үчүнчү турнир жакшы болот. Анан буга жанагы акаларыбызга рахмат. Жана буга чейин өзүбүз жетекчибиз жана айткандай мурун Көлдүк командасын колдоп, Көлдүк командасын жетектеп жүргөн Жээнбеков Эркин деген бар. Мен акам. Ошол ага инелерин дос чарымын уюштуруп, ошол жана ГАИ акаларыбыз бар, ошолорду чогултуп колдон келишинче жардам берип атат. Кечегиден кичине бизнесмендер кошулду. Эртеңкиге дагы Кудай кааласа аттардан уже сунуш келип атат.
аттарды апарып көрүп болот десең чап анан менин көңүлүм кылып болот солот кылып апарып чаба берет. Анан эми өзүңүз маалым болгондой анча мынчабыз маршрутка эле жетип келдик. Сөздүн ачыгын айткандачы. Эми сбор деген сбор да. Ооба. Бул бөлөк командаларды көрүп аттык. Мисалы Алай командасы 1 ай жүрдү сбордо. Кайчылар бычактар? Альянс качандан бери сбордо? Намыс, кырандар сбордо канчадан жүрүштү булар? Анан эми бизге буйрук кылган экен. Алла таалам просто бизге мээрим берди окшойт. Ушунча жол жүрүп келдик, кыйналып келдик. Аллага чексиз шүгүр эми. Мындан Куда кааласа артка жол жок. До конца. До конца эми. Биз болгон дем күчтүү жумшайбыз оюнчулар. Акчалуу агаларыбыз артка жол жок деп алар дагы. Россиядан чалып атышат. Америкадан бир жезден пул салып жүрүптүр. Кече. Артка жол жок. Мына жардам берем деп. Жакшы жаңылыктар бар экен анда. Жакшы жаңылыктар болуп атат. Куда кааласа бирөө чалыптыр дагы ат көр. Жетекчибиздин достору чалып атат. Жаныбекке көрсөт аттарды депчи. Баракелде. Аны эми аракет кылып атабыз. Мына аттарды деле чындыгында ушулардын жанында жатып эле ушу күнгө жеттик. Жем-чөп жебей алган болбоду. Бул кыргызчылыктар ушунусу жакшы экен да. Кыйналып жем-чөп жебей алганы, травма алган болбоду. Анча-мынча аттардын кичине эски травмалары бар, ошолор кичине козголду. Бул атта эмне болду, Жанбек? Ошо кичине бутун уруп алган бул, кече уруп алган. Колун байлап койсуңар го. Ооба. Терезелеп акыры? Ошо немеде, тизенин астында. Жок, терезелеп ичи бүтүнбү? Ооба. Эми барып не салса өзүнө келип калат. Керектүү аттар. Жаныштын аты жакшы иш берди. Жаныштын аты эми ушул чүйдөн кеткен, бу да күлүк ат да. Мола? Мынабат. Ак ийилет бирок сынбайт дейт го. Кийинкисинде Куда кааласа зор келебиз. Ассалам алейкум, ассалам. Жаныш. Кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Оюндан бир чачылып сүйлөчү. Буга чейин деле бүгүнкү оюн эсепке албаганда деле негизи жакшы жерден эңип, жулуп команданы бир жакшы алдыга сүйрөп аттың. Эми мен өзү атайын Улака деп Москвадан келдим бuyakачы. Москвадан келип бир аз Москвада тиричилик жанагы тренировка, ал жакта тренировка кылып жүрсөң деле бул жерге келип жөн иш кылган дурусураак да бул жактыкычы. Анан колдон келген аттар менен ойнодук. Кече Алайдын аттары да бир аз күчтүү экен. Аттарыбыз 4-5 атыбыз тынбай кирип атты. Ошол аттар кичине токтоп калды да. Бүгүн аракет кылдык эми. Буйрук экен. Ушунчалыгына да Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ушул аттар менен ушул 4-чү орунду алып атканыбызга да Кудайга чексиз шүгүр айтышыбыз керек. Ооба да, бул Нооруз эмес, 9 май эмес, бул деген президенттин кубогу да. Ооба. Эми Алла таалам насип кылса кийинкилеринде жакшы келебиз. Баракелде. Баракелде, ийгилик анда. Батыр. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Батыр, команданы дагы кайсы тарабын күчтөш керек болуп атат? Команданы мындан жакшы эле. Аттан иналып калдык. Аттан иналып. Сен жеке оюңда да азыркы ушул Бакбат менен болгон беттеште эмнеден улам голдорду салымдар салынып атты? Аттан жүрүп алдым, аттан. Эштеген болду. Аттан болуп калды. Андан жакшы эле. Онан жүрүп койдум. Эгерде бир салым салып кеткенде кичине заряд болот беле? Баракелде. Бир гол салсам кичине колачынат эле. Колачын аттан жүрүп койдум. Аттан кастайна мүнташ. Бул өзүң атың, а? Бул. Жапкан ат. Унан иналып калдым чачап. Майла, постоянно берет. Жакшы. Айга жана казнатын деле. Ошол тынбай кетти. Андан ушул. Казанга эле жүгүрөбү же бул Аламанга да жүгүрөбү? Мына кетелик. Казанга, Аламанга толпо колдуна чанай. Баракелде. Батыр.
Манай түшүрбөк эле Кудай буйрса оюндар алды да. Манай жакшы эле. Жакшы элеби? Жакшы. Менен тайпана жакшы. Баракалла. Ийгилик анда. Кийинки оюндар. Бул достор жигит Тынчтык деген жигит мына ушул Рембо деген аргымак өзүнүн командасын бир тоолу алдыга сүйрөп 4-орунга чейин жетип келди. Тынчтык, оюн кандай болду? Assalamu alaikum. Oyun aябай жакшы болду. Oyunlar өтө жакшы болду. Şu gördüңүздөр өзүңүздөр. Şu ийгилик аяка болгон экен. Жеңишти алар. Биз утумдук ошо. Негизи эле оюндун турнир башталгандан баштап Рембо баягы көп аргымактар менен тирешти, жеке-жеке аргымактар менен. Бир 100% болбосо дагы 60-70%га чейин алып атты. Ооба. Атты жакшы болуп атты. Башынан баштап эле аягына чейин алып келди го дейм. Мына бүгүн мына акыркы оюнубуз мына Альянс менен ойнодук. Альянстын эми высший командада ойноп жүргөн булар. Ушулардын адын-адындарынан алып атты. Атыбыз. Аябай жакшы Рембого өзү. Ушу Рембого ишенип келгенбиз өзүбүз дагычы. Ортобуз жакшы эле болуп атты. Ушу кичине чабуулчу, защитник аттарыбыз кичине травма алып калып, ушулар сәл иш бербей калды го дейм. Ушу анын балдарыбыз деле жакшы эле болуп атты. Бирок күчтүү командалар менен ойнодук аябай. Өзү көрдүңүздөр, башында эле баштап эле күчтүү командалар менен ойнодук. Ушу жеңиш аяка болгон экен. Ушуга чейин 4-местени алганга деле шүгүр бизгечи. Кудайым ушуну бергенин унутпасын. Кудайым буйрса, мындан наркы оюндарда алды да дагы растанып келебиз. Мындан наркы да аттарыбызды да күчөйгөнгө аракет кылабыз. Ушу Баракелде. Тынчтык. Рембонун ушул болгон дарамети ушулбу? Же мындан дагы машыктырып, мындан жакшы мыкты таптап, каш-кабагын карап, дагы жакшы суутуп келсең мындан да мыкты болобу? Будан дагы мыкты болот. Азыр сал эти арыраак, сал жайы менен минди бала. Будан дагы жакшы еттендирсек дагы иш берет го дейм. Дагы баксак. Азыр ушунча иш берди ушул эти менен дагы. Дагы кичине баксак дагы мындан күчтүү иш берет деп ойдобуз. Баракелде. Тынчтык, Кудай буйрса, анда Норус турниринен жолугабыз эми аманчылык. Кудай кааласа Норузда аябай жакшы даярданып катышканга аракет кылабыз эми. Ошо кичине тренировка кылбасак болбойт экен. Тренировкасы жок келип алып, ушунча келдик, Кудайым колдоду ушуга чейин дагы. Баракелде. Аябай жакшы болду. Өзгөн командасынын коргоонучуларынын бири Кудайбердиев Тынчтык. Тынчтык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай болду? Оюн кандай жыйынтыкталды? Негизи ушул турнир. Оюн аябай сонун болду. Биз дагы ушул өзгөн командасын түптөп, өзгөн командасы менен келип, өзүбүздүн агалардын, дос жарлардын колдоосу менен келип ушунча ийгиликке жеткенибизге аябай кубанычтабыз. Ошо Аллага чексиз шүгүрлөр келтиребиз. Биздин аттарды өзүңүз башында келгенде билесиз, аябай кыйналып калды жолдо. Көпчүлүк аттар үйүрдөн келди, балдар иштен келди. Иштеп чөк чаап жүрүп эле келишкен балдар деле. Анан Кудай буйрса, кийинки оюндарга сбор кылып биз да башка командалардай кичине көбүрөөк даярдык менен келебиз го деп ниет кылтабыз азыр. Ушу Жанбек, федерация президенти Тынчтык болуп, өзүбүз агалардан жардам сурап, колдой турган баягы эми көп каражат талап кылат да бул оюнчу, билесиз. Ошого баягы бизге каражат бере турган булактарды, баягы агаларды кичине суранып, эптеп алып келдик бул жака. Кудайга шүгүр. 20 команданын ичинен 4 команданын арасында бул чоң ийгилик биз үчүнчү. Балдар да мыкты, аттарыбыз кичине слайыраак болуп калды эми. Кийинки оюндарда күчтөйбүз. Спонсорлор чыгып атат, алардын колдоосу менен дагы. Бул президенттин кубогу деген аябай баягы биз мындайча айтканда дөш шаалар менен эле кармашкандай болдук бул жерде келдим. Жаңыдан экинчи оюн, бул экинчи турнир, биринчи лигадагы. Кудай буйрса, мындан кийин ийгилик жаратат балдарда. Жакшы. Баракелде.
Игілік тыныштық анда кейінгі ойындарынан. Рахмат сізге. Достор, бізде Өзгөн командасының жетекчisi жана Өзгөн район көптөр федерациясының жетекчisi Курманбеков Тынчтык. Тынчтык, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Буйруса, ойындар жыйынтыкталып, бир ийгиликке жеттиңер окшойт. Эми 4-чү орун деле бул президенттин кубогунда ийгилик да. Бул дагы байгелүү орун, ойындар жыйынтыкталды, ойын аябай сонун болду. 4-чү орун алдык Алланын буйругу менен. Ушул биз өзүбүздү биринчи лиганын чемпиону деп деле эсептесек болот негизичи. Высший лиганын командалары түштү бул жака. Ошолор менен тирешип 4-чү орун. Алланын буйругу менен ушул 4-чү орун насип кылган экен. Ушул 4-чү орунду алдык. Өзү негизи башында айтып атышкан аттардын состояниясын көрүп элдин баары кандай oyun көрсөтөт экенсиңер, аттарыңар арык экен деген сөздөрдү айтып аткан. Ошол аттарды ушул даражага жеткирген бизде оюнчу дагы машыктыруучу, саяпкерлик кызматты алган Жаныбек Каримов деген баарыңыздарга белгилүү болгон 7-номердеги оюнчубуз бар. Аттардын баардыгын ошол Жаныбек өзү карап атты. Күн болсо күн, түн болсо түн. Башка командаларда өзүңүздөргө белгилүү болгондой саяпкерлерди жалдап келишет атайын, аларга айлык төлөшөт. Бизде эч кандай айлык жок. Ошол аттардын баардыгын ушул бүгүнкүгө чейин чуркап турганына Жаныбектин дагы чоң эмгеги бар. Баракелде. Тынчтык, буйруса бул лигадагы 2-чү оюнуңар. Лигадагы 2-чү оюнуңар азыр жигиттердин сөзүнөн улам ушундай суроо жаралып атат. Баягы аттар көбүрөөк бизде алсыз болуп калды. Анан могул жолдун алыстыгы, анан машыгуу кыска мөөнөттө эле болуп калды депчи. Кандай кандай ойлойсуң? Кийинкиде буйруса ушул сборго кандай көңүл бурасыңар кийинки оюнга? Мунусунда чынында шартка байланыштуу сбор өтө алган жокпуз. Кийинкисинде Кудай буйрса ойлорубуз бар ошо сборду жакшылап өткөзүп, бир ай мурун аттарды да кылдап, азыр мына оюндан кийин Россиядан, Америкадан чалуулар болуп атат. Мен өзүм эле Россияда иштеген досторум командаңа жакшы аттарды алып берелик. Себеп оюндун баарын көрүштү. Биз аттан аксагандарыбыз билишти. Ошо жакшы аттарды алып берейин, жакшы аттарды карагыла деген чалуулар болуп атат. Ошо жакшы аттарды алып, Кудай буйрса кылдап, команданы мындан да күчтөгөнгө аракет кылабыз. Бизде аркага жол жок. Кудай буйрса. Ушул эми күйөрмандардан биринчи кечирим сурайм. Ушул жеңишти багындыра албай калганыбыз үчүн. Ушу Кудайдын буйругу 4-чү орун. Эми убакыттан пайдаланып, ушу бизди ушул жерге жеткизген, колдоосун көрсөтүп, акыл насаатын айтып, акча каражатын бөлүп берген агаларыбызга, администрация жетекчисине, ошондой эле Алтын деген агабыз бар, ушу формаларды алып берген, ошо баардыгына ыраазычылык билдирем. Ат албай калгандарга дагы чын жүрөктөн ошо сиздердин немеңиздерди актай албай калды окшойт деп өзүбүзчө капа болуп атам. Эми Кудай буйрса балдар кийинкиде жакшы жеңиш менен кайтабыз деген үмүттөбүз. Баардыгыңызга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сиздерге. Ушуну менен дагы токтоп калбастан дагы жардам көрсөтүшүңүздөрдү тилейм. Баракелде. Тынчтык, 4-чү орун кут болсун. Бул деле байгелүү орун. Рахмат чоң. Жогоруда айтып кеткендей, бул 4-чү орундагы байгелүү орун. Биз өзүбүздү Высший лиганын чемпиону деп эсептеп атабыз. Балдарды сүйүнтүп, балдардын баардыгы болгон күч аракетин жумшашты. Аллах таалам ушул 4-чү орунду буйруган экен. Ушул 4-чү орун насип кылыптыр. Баракелде. Сиздерге да чоң рахмат. Разы болсун.